болбойт, тилсиз эл болбойт. Анын сыңарында кыргыздын кыргыздыгы анын эне тили аркылуу билинет. Эне тили аркылуу даңкталат. Кыргыз тилин өнүктүрүүнү жана жайылтууну максат кылган мамлекеттик тил улуттук дөөлөт аттуу самалыкка райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери, мугалимдер, тарбиячылар жана окуучулар катышты. Иш-чара эң алгач 3 айлыктын алкагында райондук, облустук жана республикалык деңгээлдеги сынактарга катышкан жеңүүчүлөрдү сыйлоо менен башталды. Кыргыз өзбек тилдүү болчу, буларды катышканы мени кубандырат. Куттуктайм. Бүгүнкү иш-чарабыз райондук деңгээлде өтө мыкты уюшкандыкта уюштурулду. Жеңүүчүлөргө демөөрчүлөр тарабынан, билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлиги тарабынан ар түрдүү белектер жана Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталары, дипломдору жана ыраазычылык каттары ыйгарылды. Мамлекеттик тилдин 3 айлыгына карата иш-чаралар бүгүн соңуна чыгып, өтө сонун майрамдык деңгээлде белгиленди. Мектептерден, бала бакчалардын жеңүүчүлөрү ушул жерге келишип, өздөрүнүн сыйлыктарын алышты. Уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Иш-чаранын жүрүшүндө Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Улукбек Жээмуратов Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругуна ылайык жарыяланган 3 айлыктын алкагында түзгөн иш-чаралар планынын жыйынтыгы, жумушчу топтун аткарган иш-аракеттери тууралуу кеңири маалымат берди. Райондук билим берүү бөлүмү жерлерде зордук зомбулукка каршы жана башка бир топ темада иш-чаралар өтүп атат. Ошондуктан таптакыр убактыбыз да жок болуп атат. Албетте, мамлекеттик тилибиздин кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгы мына быйыл республикабыздын булуң бурчунда белгиленип, мына жыйынтыгы чыгып жатат. Ошолордун катарында эле биздин билим берүү бөлүмү дагы өзүбүздүн ички буйругубузду чыгарып, 3 айлыктын алкагында абдан чоң жумуштар жасалды. Ушу 3 ай бою бардык мектептерде, бала бакчаларда ушул кароо сынактар өткөрүлдү. Саамалык мектеп окуучуларынын концерттик программасы менен коштолду. Мамлекеттик тилди даңазалоо максатында уюштурулуп жаткан мындай саамалыктар учур талабы. Анткени ар бир улуттун өзгөчөлүктөрүнүн бири, элдин элдүүлүгүн жана улутун аныктаган бул анын тили. Эгер улут тилин жоготсо, бара-бара улутун жоготот. Андыктан кыргыз тилинде сүйлөп, эне тилди өнүктүрүшүнө салым кошуу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Тил жоголбойт. Жоголсо жоголот тил. Оğlum da kızın da жоголот бе. Тил